Гүлчехра Гаржиева 1978 жылда Кыргызнефтегаз ишканасында эмгек жолун баштаган. 41 жыл көз ирмемдей өттү. Өлкөдөгү ири ишкананын жүгүн көтөрүп, ополтоодой эмгек жасай алды. 2000ге жакын кесиптештери арасында алкыш алып, аталган ишкананын ийгиликтерине көмөкчү болуп келет. Я работаю в Кыргызнефтегазе уже 78-го года. Көп жылдык эмгектенүүнүн натыйжасы кесиптештерим менен бир туугандай болуп калдык. Үзүрлүү эмгектенүү, бир жерде кызмат өтөө менен жетишкендиктерибиз арбын болду. Өлкөдөгү эң ири ишканада эмгектенгеним бул менин сыймыгым. Балдарымды ак эмгектин өзүрү менен тарбиялап чоңойттум. Принимают все поздравления. Очень приятно, конечно. Ошондуктан эмгектерим алайын. Биздин Кыргызнефтегазда ушу плановый отдел азыркы күндө жетектеп турат. Жакшы бизге жардамдарын айтат. Мен ошо отделде иштейм, экономистмин. Бизге жардамдарын берет. Билбеген жерибизди сурайбыз. Жогорку окуу жайын аяктагандан бери эле өмүр жолу Кочкор Ата шаарындагы Кыргызнефтегаз ишканасынын пландоо бөлүмүндө уланып келет. Өмүрлүк жолдош экөө 2 балалуу, 4 неберелүү. Асылзат айым сүйүктүү жар кадырлуу кесиптеши жөнүндө аталган ишканада жылуу пикирлер арбын. Кыргызнефтегазда негизинен 412 аял иштейт. Бул общий количество 2,5 мың адам иштесе, 5тен 1 бөлүгү түзөт. Аялдардын орду Кыргызнефтегазда өтө чоң ролду ойнойт. Себеби булар Кыргызнефтинин экономикасын өстүргөнгө чоң пайдасы тиет. Булар ушу эркектерден кем эмес, ашыкча иштеген аялдарыбыз көп. Эми аялдар кандай десем, бул аял заты кечке үйүндө семьясын карап, балдарын тарбиялап, балдарын өстүрүп, кийимдерин төп, кирин жууганы менен ишканага келгенде эркектерден кем эмес, чоң кызматтарды кылып, 8 сааттан ашык иштеген аялдарыбыз бар бизде. Өндүрүш ишканасында 415 айымдар эмгектенишет. Алардын ар биринин аткарган кызматтары өлкөбүздүн экономикасына салым. Айымдар өзгөчө жоопкерчиликтүү, ар бир ишти тыкыр аткарууга аракеттенишет. Гүлчехра айым башка улуттун өкүлү экенине карабай, Кыргызстанды сүйүп, Кыргызстанда туулуп өскөнүнө сыймыктанам дейт. Спасибо. Кыял Сабирахунова, Бурхан Матов, Руслан Абдимиталип уулу, ЛТР, Кочкор Ата шаарынан.